Себеп бүгүнкү түзүлгөн кырдаалда эл өзүнчө, бийлигин өзүнчө. А биз элдикпиз. Элдик. Биздин эң чоң маселебиз юридикалык маселеде эмес. Турсунбай Бакировдун жазган катында эмес. 100 миң деген адамдар кат жазып атат, кайрылып атат. 200 миңден ашык биз кол топтогонбуз. 200 миңден ашык. 200 миңден ашык. Biz kol toplап айтып атабыз. Шайлоо кодексине ушундай өзгөртүүлөр киргизилиши керек. Кыргыз паспорту чөнтөгүндө бар киши шайлоого, шайланууга укугу бар экенин кайтарып беришибиз керек деп 200 миңден ашык кол топтодук. Бирөө кабыл алдыбы? Бирөө бир Турсунбайдын кечээ мына жерде мен тааныбайт экенмин. Бирок ошол сабатсыздарды шайлап аткан элдер түшүнүш керек да. Өзү эмне суроо берип атканын билбеген БШКнын мүчөлөрү отурат. Мисалы Кадыров Бактияр дейт. Мага суроо берип атат. Турсунбай Бакир уулу башка партиянын мүчөсү болсо, неге сизге чакырдыңыз дегенден өткөн караңгы суроо болобу? Бул деген өтө сабатсыздык да. Түбү жок сабатсыздык. Муну жумушчу комиссиясынын тобунун төрагасы жылмайып күлүп атат. Мен айттым, эмне болуп кетти? Бул өтө чоң сабатсыздык. Ошол жерде кээ бир инсандар жазып берген кагазды окуй албай, башка кишиге окутуп атат. Муну байкабай атасыздар. Биз кайсы партияны колдойт элек деген, биз элди колдойбуз. Эгерде биз башка партияны колдогон болсок, же башка партиялар бизди колдогон болсо, мына Кыргызстан коммунисттер партиясы сыяктуу, Союз СССР партиясы сыяктуу, дагы бир топ могул эркин Кыргызстан партиясы сыяктуу бизге келмек. Жигиттер баратасыңар, келгиле кол кабыш кылалы, чогуу баралы, чогуу ушул тартипти орнотолу демек. Бир да партия келген жок. Эмне үчүн? Кээ бир келген кишилер заматты коюп берди. Эмне үчүн? Себеп аларга телефон чалынды. Кээ бир кишилер биз менен барам деп койгон ниетин билдирген үчүн бүгүн аябагандай чоң маселелер жаралып атат. Салык маселеси жаралды алардын үстүнө, укуктук маселелер жаралып атат. Ушунун баарын көрүп билип туруп, анан кичине бир чайып чамет берип койгон болсо, келип мына жерде акылдуу болуп, 3-4 суроо берип, жообун укпастан чыгып кеткендин алдында жигиттер, кыздар ойлонгула. Бул Масалиев, Субаналиев, Нодумаров, Кадырбеков же баягы биздин партиянын талапташтарынын келечеги эмес. Бул баарыбыздын келечегибиз.